Тукай Элебаев, кыйын кезең. Ошол мүнөт сайын өлүм күтүп, ажал алкымдап турган кездерде өлүп кетсе арманы жок эле. Ошол замандагы кыйын жылдардан өтүп, кылчайып караса, баскан жолуна бүгүн таң калат. Экинчиден өзүн зор бактылуу самап, өткөнгө бүгүндө күлөп гана коет. Чубаган арабалар акырын гана кылдырап келет. Тартып бараткандары эгин. Кабыл алдыңкы арабаны айдап бараткан кишинин жанына отурган. Бул убак орус дыйкандары көзгү жумуштун кызыгына кирип, кырман бастырып, эгин ташып, эмгек кайнап жаткан кез. Күнү түнү жолдо бир бошотпой каршы терши калдырган арабаларда сан жок. Берегилер бүгүн таңга жуук чоң таштан чыккан. Улуу шашке кезинде талды сууга жакындай бере бир чоң поселканы көрүп, кабыл «Базаке, мынау кала башта жок эмес беле?» деп таңыркагандай жанындагыдан сурады. Базарбай абалы «Ну!» деп аттардын божуларын силкеп, кан чүйрүп булдамдатып койду да, соңунан шашпай жооп берди. Бу жерлерди орустун кулактары алып койгон. Качан? Ел үркүп кеткенден кийин. Мындан башка дагы кайсы жерлер алынды? Күрмөнтү, Сары булак, Ичке суу, Чоң таш, Шаты, толуп атат. Ошол жерлердин баарына поселка түштүбү? Ооба, дагы келип атат. Көрдүңбү тетигилерди? Ушул убакта созулган бир топ өгүз араба булардын алдынан утур келип калды. Жүккө караганда тартип боюнча өгүз арабалар жол берүү керек эле. Антпей жолдон чыгышка муктаж кылып, төп-түз жөөлөп кирип келаткан соң, амалсыз кабылдын жанындагы киши божуларды кыйшайтып бир жагына тарта берди. Ошого да болбой, алдыңкы арабада келаткан бир бакыйган чоң, алды кайдан кобурап сөгүп отуруп, тушунан өтө бериште, чубалган соң камчы менен Базарбайга карай шилтеп калды эле. Бул жазгана бергенде камчынын учу оролуп барып, катарында отурган кабылдын жаагына чып этти. Чочуп кетип, бетин сыйпай, ата бабаңдын деп өтүп баратканды сөгүп калганда, бирөөгө жулунуп аткан кишини кармай алгандай, койгунчук ба деп жолдошу басып койду. Өгүз арабалар бир аз узап кеткен. Ушул кезде Базарбай эсин чыйнап салгандай болуп, буларга теңелип болбойт. Кыжырына тийсең жайлап да салат. Али кыргызды өлтүрүү тыйылган жок, сен билбейсиңби? Деп кабылга булор болбос бурулуп койду да, кайтып оңолуп отуруп алып, арабаны кылдырата берди. Кабыл баягы эл үркүп кеткен бойдон Кытайдан жаңы келген. Муну Базарбай түптө бир оруска сүйлөшүп тургузам деп алып барат. Мындан өзгө карашар эчтемеси жок. Кабыл жолду катар ошол келечегин ойлоп келет. Ушул жылы бул 17-ге келген. Анча-мынчаны сезбей тургандай акылсыз да бала эмес. Ошондуктан жаңкы сөздөн улам Базарбай жөнүндө бул бизден мурун мындайдын неченин көрүп, жетеп бышып калса керек деди ичинен. Эл үркүп кеткенден кийин түптүн байлары, кулактары кыргыз жерине келип, чөп чаап, эгин салып жүрчү экен. Кабыл Кытайдан келген кезде Базарбай дагы бир-эки үйлүү кыргыз болуп, Чоң ташта Гаврилдин эгинин бастырып аткан. Береги тартып бараткан ошол. Булар ичке суудан эңкейе бергенде ысык көл жарк этти. Тетиги көрүнгөн түп, кечке барабыз, деди Базарбай ысык көлдүн чыгыш жагындагы калың бакты көрсөтүп. Анын бери чети менен сызылып жаткан бир чоң суу көрүндү. Буга күн бата келиште, түпкө кире берерде бир чоң көпүрөдөн өтүштү да, кашатка чыгып, батыш жак четиндеги бир чоң көчө менен төмөн карай кылдырата беришти. Бул өмүрдүн баары кабылга жаңы. Сугаттык карай малын каптатып, жыпкырып айдап бараткан кишилер талаадан жаңы келип, арабасын токтотуп коюп, кычыратып дарбазаны ачып аткан эгинчилер, айрысын сороңдотуп сарайга чөбүйүп аткан бирөөлөр, анда-санда короодон ясарыша чакырып турган тооктор, көчө бойлоп жүргөн каз өрдөк, арыктагы ылайга терең орноп алып, оонап аткан семиз чочколор. Ушундай ала-кула жер менен жүрүп отуруп, бир кезде көчөнүн орто ченинде бир калдайган дарбазага токтошту.
Gerilgen bir çoğun kuru. Arabalar darbazadan çuvap barıp sarayдын janındağı çoğun sükönдөrdүн aldına gelip toktoğun кезде gürjügen bir semiz katın çıkıp gelip bulardı biraz karap kaldı da jerden birdeme alıp kayra girip ketdi. Bul Gavril'din katıны. Meni kimde oylap ketdi oldu, dedi kabul içinen. Bir eki kız jüröt, eň ulusun 17'de dep aytarlıktay, gözü tirmeygen bir neme, jalgız erkek balası Alyoshka bir at koşkon arabanın başını karmap bular menen birge kelgen. 5 araba egindi jabılıp taşıy baştaştı. Sükönün içindeki tolup atkan bölök çunkurdun bari tirelip tolup turat. Mınçanın barın kayda batırat, dedi kabul bir gezde, çakalap susup bargan buğdaydı tөгüp atıp. Attar toyğundan keyin çegip jüberip, kabuldan özgüler buydalbay tün katıp kayra tartıştı. Emi çoң taşta Gavril'din akırkı tartıp gele turganı gana egintirip kalgan. Erteň bir sügünden uşul arabalar menen Bazarbay özü de bir ötolo göçe gelmek. Anın ayalı asılkan kırmanda kalgan. Gavril da oşonda. Gavril'din kuru jayı körçerke bay. Terezesinin göbü göçe jaktı karagan 5-6 bölmölü zangıragan üy. Bu şartka kabuldun ala gözü üyür algan jok. Janarak barıp darvazanın janındağı kiçine eşikten biraz şıkalap turdile, göçöde oğlukkan mas kolun şiltep, başını çulgap, teňselip jolar butpay jürüp gelet. Uşul gezde bugün Bazarbay keterinde göçöge köp çıkpay jür, degeni kabuldun esine düştü. Bugün Gavril'din öz üyünün bir top ovoço darvazanın sol jagында bir japraygan jalgız tamgı tünödü. Munu жаңы көргөндө баягы жылы Кытайга өркүп барып кыштап чыккан bir уйгурдун тамы эсине түшкөн. Мынау тамдын боорунан чыгарган очогуна караганда теге bir заманда өзбек сыяктуу bir журт турса керек деп ойлогондой. Эшик алдын көр жер басып, жедеп, жер болуп каалга жабылбай калган. Бая келгенде кабыл эшигин жабам деп жаба албай койгон, үйдүн ичи кап-кара болгон ыш. Burç-burçlardan bari elektrдің көзіндей жабыраған жөргөмүштүн желелери. Соқыр кишinin көзүндөй ыкшырайган жарытымсыз жалгыз терезеси бар. Ушуларына карап, кабыл мында көптөн бери адамсат турбаганын байкады. Bir кезде төр жактан bir чычкан кылтыйып чыгып келип, ийиндин оозуна бир аз кидире калды да, жаңы кишини көрө коюп кайра жылт этти. Эңер кирип калган. Кабыл жатып, караңгы киргенден кийин çıçkanlar tamdın için dürt tötüp jarışıp jüre berdi. Ertesi Gavril'din katıны Настя kabuldy çakırıp alıp, qorodogu anamınaga jumşay başladı. Kabul uşlarga jagıp alsam degende dikildep jüröt. Keyinki günü suuga jumşadı. Eşik aldında 2 döngölük arabada beri bolganda 20 çaka suu batkıday çoğun çelek turçu. Sarayga girip bir kara gerdi jügöndöp çıkıp, süköndün aldından barıp, Qamıt kegizdi da çelekti qaray jetiledi. Koşkondu biler beken, degensip, ulu kızı qarap durgan. Anın sınından taygılbay ötüp koşup, attan alıp jönöp berdile. Tokta, dedi qarap durgan kız. Bel qayışın boş götürüp koyuptur. Bul jolu köçöge çıkkanda demeydegidey köp jürek saada bolgan jok. Aldındağı Gavril'din at arabası buğa kamsız bolup, mandat menen baratkan kişidey göründü. Bu zamanda köçöge keneyen jürüş kıyın. Tüptögü kulaklardan kirpegen baykasan, kırgız attuğunu görse kek saktap, dişin kıçıratıp, açuğusu kelip turganday görünçü. Köçöde bir dijarım nemeler kezikse, jeyelek turgan tentekter taş menen atkılap, ışkırıp, jabılıp, kuup, savap, ölerçe kılıp salar ile. Kabul biraz jogoru jüre düşüp gelip, sol jagında kaşatты boylap ketken bir kichini köçöge burulup ketdi. Uşunun tüngöngü jerinde kabakta meltirip atkan töptün çoğun suusu var. Joldu katar beybaşlar uçuragan jok. Kayta tartıp keletkandı gana agorotton biri taş menen atıp kaldı. Alыс bolçu. Taş çırılda uçup keletkanda kabul attın jalına jıgıla berdile, başынан alыс ketdi. Var bolgany uşul. Bayağı ketkenden 3 günden keyin egin tartkan arabalar menen birge Bazarbay asılkandar köçö gelişip, kabul jap жүрgөн жалгыз tamga girişti. Былтырда uşu tamga kıştap çıkkan eken. Asılkan menmensigen jigitten kem emes.
Далысы, бойы, денесінің зордығы, бартайған бұты қолы Базарбай менен барабар. Экөө қатар басып кеткенде иіндері тепетең. Өзі балжайған сары, жағы керек қарыш, ерді түйрік албеттігін еме. Жалғыз ғана чөп чапқаны болбоса, башқа қай-қайсы жұмышта Базарбайдың өзінде шаштырчу. Ошондуктан ел буларды эки балбан деп лакап кылып алган. Асылхан Орогоргондо бир киши жалаң боолугуна жетпеген кездер болгон. 5-6 пут келген замбилдерде кебелбей гана көтөрүп коет. Ошого жараша чындап ачуусу келгенде кандай олуяң болсо да бир сапарда кайра тартпаган албуут долу катын. Башканы мындай коюп, ушундай кыйын заманда турса да кээде Гаврилдин катыны менен салыша кетип, оозуна келгенин тартынбай айтып салар эле. Бир күнү Казан майрамы деген бир чоң майрам болуп 3 күнгө созулду. Бул күзгү жумуш аякталып, кышка тарткан мезгилде болот экен. Бүгүн буржуйлардын кутура турган күнү, деди Базарбай эртең менен. Гаврилдики майрамдан 3-4 күн мурун бүлүнүп, самогон тартып, үйлөрүн актатып, чочко союп, түрдөп, тамактар бышырып, чоң даярдык көрүп атты. Асылхан менен Кабыл мунун баарына жанды таштап катышты. Майрамдын 3-чү күнү Гаврилдикине ала-кула кийген катын калач аралаш көп конок келип, күнү бою дуулашты. Түшченде кары жашы дебей текши кызып дуулдап көтөрүлүп алып, көчөгө чыгып, дарбазанын оң жагында бир ачыкка чогулду. Булар үйдөн көтөрүлүп жөнөгөн кезде бир кара тончон чоң сакал узун неме топко илеше албай, крыльцого кулап түшүп, ошол замат корулда уктаган бойдон кыла берген эле, жыгылганда бапагы башынан ыргып кеткен. Буга кайрылган байкаган адам жок. Баардыгы жаңкы жерге чогулуп алып, ортосун ачып коюп ырдап, бийлеп, толкуй баштады. Картаңыраак бир арык чырай катын бир колу менен юбкасын силкилдетип, экинчи колундагы аракты чайпалта, бирөөнү чаркайланып бийлеп жүрөт. Эх, матушка! Булар ушинтип аткан тушта гармонь тартып, кошулуп ырдап, ышкырып, көчөнү төбөсүнө көтөрө кутурган бир топ бозбалдар өттү. Ушундайлардын алдынан кезигип көр. Кыштын толугу. Быйыл кар опсуз калың түшкөн. Чилде барынча күчөп турган кези. Кабылдын түпкө Гаврилдикине келгенине да 3 айдай болуп калган. Үйдө жүргөндө кылары күндө таңзаарынан туруп, көп малды топуратып, айдап сугарып кайра тартат. Кайра келген соң жылкыны бир бөлөк, уйларын бир бөлөк кармап, баарына чөп чачуу керек. Ушул кезде бул бекер жүргөндөн бетер «Кабыл!» деп атынын аягын созолонткон бир үн чыгат. Айрыны таштай берип жетип барса чакырып турган улуу кызы Наташа. Эмне? Суу алып келсеңчи? Арабаны дароо кошуп жиберип, чоң челекте калдыратып жөнөп берет. Мындан келген соң отун жарып самовар кайнатуу бар. Муну кайнатып кийирип берип, алар тамакка отурган кезде эми булар ичип болгончо сеп аламго деген ой менен Базарбайдын тамына барып көгөргөн, тоңгон колун отко кайсап отура, кара чай оозуна тие берген кезде анын атын жаңкыдай созуп чакырган дагы бир үн чыгып калат. Жапыр тыңшай калгандан кийин «Кокуйчөнү» дейт үйдөгүлөр. Барса дагы жаңкы кыз. Кабылды чакырганда кандай алыста жүрсө да крыльцодон бир эле төмөн түшүп койбойт. Бул жолу келип, эмнеге чакырганын сураганда «Чочконуку тамак тартсеңчи» деп сөзүн чала-була угуза кайра бурулуп жүрүп кетет. Чочконуку тамак дегени жуунду, нандын күйөк сүйөгө, картошканын кабыгы сыяктуу толуп аткан челек бирдеме. Баарын бир сапар жеткире албайсың. Мелтиреген эки челектин алгач бирин көтөрүп, жолду катар чайпалтып кетип баратканда, камакта турган чочколор тетигиндейден сезе коюп, тыбырап, коркулдап турат. Оор челекти майыша түшүп көтөрүп келип кашаадан ашыра бергенде, чычкыланып турган немелер кээде жогору чапчый түшүп, тумшугу менен Кабылдын колун жаза-буза сүйкөп кетет. Ушинтип жүргөнчө түш болот. Дагы мал сугаруу, чөп чачуу кезеги. Кеч болсо мешке тезек тартат. Өңгө болсо да бул каза болуу жок. Бул молдолордун 5 убак намазындай жедеп калып алган иши.
Көң сарайдын артында 5-6 сапар келет. Ушу жерден күндө кечинде тезек көтөрүп келип, алдыңкы үйгө кире бергенде пештин үстүндө бир кемпир жаралуу, муңдуу кылып, бир калыптан жазбай акырын гана күңгүрөнүп муңканып отурар эле. Бул Гаврилдин энеси. Жашы 80ден ашып, чөгүп калганына бир топ жыл болгон экен. Шалдыраган бир курсөк, эм көмүрү көргөнү ушул пештин үстү болгон. Жай кышы дебей ушунда уңкуюп отурган. Тамакты да ушул ордунда берет. Ушу кемпирдин күндө бир убак кечкурун мунарып, көгүмдөп бараткан таасирдүү жымжырттык алдында бир калыпта муңканып отурганы Кабылдын жүрөгүн жаралап, алда кандай бир белгисиз ойго түшүрөр эле. Күндө ушул. Эмнеге ошентет? Же Кудай мени ушул жашка келгенче неге албай кыйнап койдуң деп касырет заман айтабы? Билбейсиң. Кээде Кабыл тезек көтөрүп кирген кезде келини жок болуп калса, өзүнүн жегенинен артып калган калаштарын калтыраган көк тарамыштуу колдор менен ашыгып бере койчу. Таштай берген этти кагып алган тайгандай умтула берип, сырттан бирөө кирип келгиче тапкан олжосун Кабылда жымыра коёр эле. Чынында кемпирдин бул ракымы, бечара жаны ачыгандыктанбы, жок өзү көр оозунда тургандыктан мындайлардын сообун ала кетейин дегенби, Кабылдын көзү жетчү эмес. Ушул кемпирден тараган 3 киши 3 тең бар. Баары ушул көчөдө. Өз колунда турган эң кенжеси Гаврил да көк сакал. Ошенткен кемпирдин жаны неден бүткөн? Кабыл апийимдин ургун төккөн бир жаман тамга жалгыз жатчу. Бар төшөнчүсү бир үзүк. Мунун жарымын алдына түшүнөт да, жарымын үстүнө жаманат. Канчалык кымтынса да колдойгон кийиз этине чолобой коолдоп, эшиктин ачыгынан кирген аяз ыркырайт да турат. 2 күндүн биринде «Тур, чөпкө барабыз» деп жарым түндөн Базарбай ойготуп келет. Көңүрттөгөн караңгы сарайдын ичинен аттарды кармай башташат. Баары 5 чана чогулат. Экөө 2 чанага отурат да, калганын бири-бирине чиркеп коюшат. Ушунда бир үркүнчөк карагерди Кабыл кармап, камытын кийгизип баратканда кош куруп кетип, аны тетигиндей серпип таштачу. Ушундай кыла берген соң кийин муну Базарбай кошуп жүрдү. Дагы бир 30 жыл араба тартып, даки болгон карыган тоору ат бар. Жош, жата калып үркүтсөң да бир былк этип койбойт. Ал Кабылга келгенде башка. Бери жактан баратканда жүгөндүн шылдырыгын алыстан сезип коюп, селт этип кулагын тигип, келаткан кишинин ким экенин күтүп тура калат. Дарбазаны кылчылдатып ачып жаткан Кабыл экенин көргөн соң, оңураң эте түшүп, туура качырып келип, арт каягы менен аны жандай сала шилтеп өтөт да, тетигиндей барып кайра карап тура калат. Ал жерден барып кармайын десе, дагы ошону кылат. Буга Кабыл кийин бир адис колдонуп алды. Жанкыдай качырып келатканда айбат кыла бек унчугуп, орусча бок ооз сөздөр менен сөгүп келип, колундагы жүгөндү жиберип калганда дирилдеп барып туруп берчү. Чөпкө жөнөгөндө эң алдыңкы чанагы Базарбай, арткы 5-чи чанагы Кабыл отурат. Калаанын четине чыгып, талаа башталган кезде түнкү аяздын каарына чыдабай Кабыл дирилдей баштайт. Буту колдоюп тоңуп калган, үстүндө Алёшканын жалаңкат кара таары. Чында үшүп келгенде чанадан түшүп алат да жүгүрө берет. Андан күйүккөн кезде кайтып отурат. Бир аз баса түшүп, тери кургап тоңуп келатканда жана түшөт. Ушинтип отуруп күндүн мурду чачырай аралдагы чөпкө жетишет. Бул жерден 5 чанага зыкыйта чөп басып жөнөгүчө түшкө жакын мезгил болот. Кайра келген соң буларды сарайга үйүш бар. Кабыл үймөктүн үстүнө чыгат. Кээде Базарбайдын балбан колу менен алачыктай кылып сузуп берген чөбүн ала албай түшүрүп жибергенде тиги ыза болуп, «Тамак ичкен жок белең?» деп чекесинен булоолонгон терин шыпырып, чертип жиберип, адырая калат. «Бери, жакын тур». Чөпкө барбай калган күндөрдө камышка жумшайт. Муну түптүн чыгыш жагында бир кара көлдүн жээгинен муздак сууну тизеден көлкүлдөтүп жүрүп уруп келишет. Ушул көчөдө бир топ кыргыз малайлары бар эле, бирок бул заманда жакын ирегелеш отургандарды да бири-бирине катташуусу кыйын болчу. Күндүз-түгүл баар жумуш бүтүп, жандын баары жаткан кезде бадырайып басып келиш чанда.
Bulardın ömürde görgөнü tınımsız alışkan tүйшük. Кезек-кезек ара жололордо түн жамына bir куроонун эшигине баш кошо коёр эле. Бирок ошондо да эркин болбойт. Келатат, бирдеме деп жүрбөсүн, деп айбыгып турушар эле. Bir günütün içinde ушул çöyrөдөгү bir топ малай Гаврилдин көчө жакка чыга турган крыльцосунун баскычына чогулуп калды. Мында Базарбайдан башка да Жоламан, Исмайыл, Беки деген bir топ малайлар бар. Буларды көрүп bir кезде кабыл да басып келди. Бирлери крыльцонун туура жыгачына сүйөнүп, эки-үчөө туруп калып, эми бирөөлөрү крыльцонун баскычына жампайып, өйдө ылдый болуп акырын гана кобурашып отурган. Сүйлөп жаткандары көбүнчө ар кимдин өз башынан өткөндөрү. Баарынын тең көргөнү көп, айтууга чама жок, убакыт тар сыяктуу. Күн түнү тынымсыз алышкан түйшүктөн мурча тийбей, көптөн жыйнап жүргөн, буулуга ичине толгон мол сырларын ар ким ушу жерде бир айтып калгысы келген да. Айтып турган сөздөрү чын жүрөктөн чыккан сыр сыяктуу. Дүнүйө деген кысталахың уктатпайт экен, деди бир кезде Жоламан деген кара сакал, жайык бет жапалдаш киши. Менин кожоюнум бир уктап турса семирип калат. Bir ay жайлоодо жүргөндөй болуп, эчтемеге мурчаңды келтирбей анан айдай берет. Хасты мындай катаалды көргөн эмесмин. Көп эле кишиге жүрүп, аны эмнесин айтасың, деди дагы бирөө кейип кетип. Ал баарыбыздын эле башыбыздагы мүшкүл. Ким бар дейсиң, эки бутун сунуп жатып алган. Бара-бара кызый аңгеменин төркүнү башка түргө көчтү. Бул жер бүткөндүн баарын мужуктар алып койду. Биздин күнүбүз эмне болчу эми? Ту эй богу. Кыргызды неге мынча кем жараткан Кудай? Сен аны айтасың, андан чоңун кантесиң? Деп табышы күрсүлдөгөн москоол кара жигит аңгемени кызытып, көптүн көңүлүн бийлеп кетти. Кече бир күнү баягы Семен Митам баштаган 10 чакты киши түптөн чыгып, корумдуну карай жөнөдү. Баарында бирден экиден чана. Менин кожоюнум эки ат коштурган. Мага айдатып алды. Кайда барарын айткан жок. Баары тең ченден чыккандар. Алардын биринде Семендон башка дагы баягы Тюрүндүн Аркошкасы, Жараска, Тумапей, Деборин өңдөөлөр. Зыркырап кетип барабыз. Ичип алагүү тартып алгандары да көп. Күн бата корумдунун оозунда бир 7-8 түтүн кыргыз айылына келдик. Иштин төркүнүн эми түшүнөйүн дедим. Жанакылар баш салып, айылды талап кирди. Келе сала. Чыркырап, чыйылдап жаткан катын бала. Ак кар көк муз. Алардын төшөнчү орончуларынан өйдө бурдап келип чанага басып атат. Семен менен кожоюнум экөө бир үйгө кирип барды эле, шордуулардын суканы учуп кетти. 7-8 жашар bir kız bala ордунан атып туруп, көзү чакырайып, бар табышы менен бакырып жиберди. Өйдүн ичин 1-2 жолу көтөрүп чыккандан кийин оңурайган коломтосу гана калды. Жан карарганда жаман болот экен. Баарын алып болуп, эми үйдүн өзүн чечип, чанага басмак болгондо бир ак куба жаш келинчек бу көрөкчө өлтүрүп кет деп келип, Семен менен чапчыша кетти. Алы тең бирдеме жутуп кызып алганбы, ошенткенде келинди чыркыратып келип койгулак калды. Жанагы кыз чыңырып жүрөт, тигилердин үстүнө түшө калып. Bir кезде тышка чыксак, жер астын үстүн болгондой айыл үстү күрүгү, чуручу, талан чачынга түшкөн катын бала дебей каргадай чуулдап, талааны башына көтөрүп алган. Дырдай жылаңач кылып, кардын үстүндө сүйрөлөп, уруп жүргөнү мындан көп. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Адамды кажарынан кеткен bir катын чачын жайып таштап, көгөрүп бирөө менен таймаша жатат. Өлтүр! Атып кет, кыйнабай! Дейт алыша түшөп. 16-жылы жүрөгү калган кургурлар дегенде батынбай турду көрүнөт. Ошондо да жандан кечкен кишиң өзгөчө болот экен. Жанагы үйдүн bir жигити, ой карылуу немекен, жанагынтип атканда тыштан кирип келип, Семенду көтөрүп туруп бурду эле, ошол бүгүн да көз алдымда көрүнүп турат. Башы коломтого кире түштү. Чекеси айрылып кеткендей болгон, бирок экөөлөп союп салды кийин аны.
Ölü tiriüsün bilbey kaldım. Aytır, başı gözünden tamtık kalbay, oğuzundan kan ketip atkan. Adam çirkinten mıqaçısı ay. Oşenti köy kökçal bu jerden işin bitirgenden keyin el jatar jegizde çoң taşты qaray tartdı. Uzap ketip barabız. Ondoğun göz yaştar tөгülüp, alda kayda bayağı karangı sayda karış kırday çuğuldap kala verdi. Oşunda bir zeynim keydi deysin, barında javık, birteme desen gözüngde çaylakan oturadı. Aytucu sözün uşul jerine gelgende baskıştın tömönröök jagында oturgan birö, oşentip tigip oturgan üylöründen öýde köçürüp getdi mi? Dep angemeni bölüp kaldı. Öýde kep urat tura, üstündögi kiyiminen öýde sıyırıp algandar boldu. Çoň taşka bargan gezde tün ortasy bolup kalgan. Emi mundagı jorukty men aýtpaýyn siler ukpakla. Bir gezde bular keçki badadan kaytkan malday samsalap üylörüne basıp ketişdi. El jatar kez, köçüden jürgen kişi seyildep kalgan. Malaylar bayağı baskışta dagı bir günü kögümde boldu. Birok bu jolu baştagıday oturuşkan jok. Har kimi birin serin bilgen jardy жаңылыгын angime kılıp oturup azdan keyin tarap ketken. Bu padişah taktan kulap wagtlygy hökümet degen turdu deyt. Hanıň dele jırgatyp jübergen jeri jok, dedi barbak murun Sulayman. Kayta bayağıdan beter töbüzdü kandap jatat pasyolkanın çoğundoru. Barынан da жерди айтсаңчы, ушunda keptim bari. Biz uşuntu ömür boyu malay jürüp ötmek belek. Zaman oğlu belge bir tike tınçtık ornasa bir tirçilik kılubuz gerek ko, jer çukup ketmen desek da. Emi mujuk baylары olsa mintip gözüne körüngen jerdin barın alıp oturup tokum ortunda jer kalmadı bizge. Jankı Bolşevik hökümeti ornoyt degen bışık bolsa batırak ele bolsa eken, dedi. Aytımga karaganda oşonda gana bir jakşylyk jyşany bola turgany görünbeybi? Alda janyn ayap jatpagany görünöt go, dedi bayatan sözgө katışpay oturgan çoğun tonçon. Dıyqandın köpçülügü Bolşevik jagına koşuldu deydi. Jumuşçu malaylar bolsa başынан oşol jagында eken. Degi oşonda kepter günden künge ırbap, burjular özleri de çoçulap turgan görünöt. Akırın. Joloy bolbosa bular ali kozgolmogy mesele. Al joguru jaktan keletkan bir karаңdagandy görüp, emi koygula, bir ögele datdyginde. Türlüp kalgan etegin düşürüp, tarayla, dep obdula bergende, onukun durus görgende başkaları da tuş-tuşka japırıldı. Bir gün erteň menen bazarbay kabul bolup üýde oturuşkan ele. Bir gezde köçe karışkır kuğanday bir kalın çuğuğa tolup ketdi. Bol bir mayram günü. Urunarıga toğu tappay oğlukkan mastar. Hem ne olup ketdi? Dep bazarbay sesteye kaldı. Aňyça bolboy jamıray köçege çyksa, jaradar bolgon kiýikte jan talaşıp kaçıp baratkan bir jaman tebete kırgızga toğu jabılıp ışkırıp koluna tiýgeni menen jiberip kalıp uwup kelet. Jaşkana jigit. Adam hit jandu degen rasko, bereginin beti başında bir iğne sayar çoluğu jok. Köpçöktöy bolup şişip ketken. Bir jerine kan dirildep jüret. Oşuğa karabay bul şor ayak dağı tiricilikten küdörüspöy jan dalaşıp bir jerden kaçıp çıkkan siyahtı. Adamçılıktan gitken tüsü menen jan jagına alaktap kana karaydı. Muna bu bir koroodon tartıp çıkarıp salgan döbe kırga gelgende jabıla kuup keletkan kalın kıykırık artından kuup jetip uzunundan salıp "Bey!" degen sözdü 5-6 katar aytdı da japır jupur tepkilep işletip jüberdi. Jigit emi kolu menen jaskan ugada darmany kelbey kalgan. Jatkan boyunça jakadan tartıp turguza düşüp gelip, temirdey çoğun ötüktör menen kerile düşüp, betke tepkende bıl jetip barıp çalkasından düşüp turdu. Uşundan arkısın niye bolgonun al özü da sesüden kalsa gerek, bari teň çoğun göçönün aytıluu bozuktары boz baldar. Eger Stepan degen kelip ajratyp kalbaganda, bu jolu munun aman kalışı arsar ele. Jigitten ımjın gana jany kalgan. Kaydan urulup jetkeni belgisiz, mınavu topoloňdun üstünden bul karp kurup çıga düşüp, "Aylanayınдар, uşunu men üçün berip koyla," degende kılıp jigittin üstüne düşüp kaldı.
Алар мунун сөзүн тыңшабай барат эле. Бузулган иттер, жогол көзүмө көрүнбөй! Деп Степан бардык табышы менен унчугуп, ачуу менен айланасына жалтылдап карады. Ошенткенде тигилер Степандын катаң түс алганын байкай коюп, кан жинге тоюп, эми жегиси келбеген иттердей чыга беришти. Бирөөлөр муну бедный Степан дешчү. Бул ага кедейлигинен гана коюлган ат эмес. Кемитип айткан сөз сыяктуу көрүнөр эле. Жашы 40 чамасында, көзү чүңүрөйгөн чарчы бойлуу неме. Махорка менен жеде ушталган жездей сары муруту бар. Үстүндө өзүнүн боюна жараша чолок сары тон. Кыргыз малайлары муну жакшы көрөт. Өзү да кыргыз менен үйүр, тилге суудай. Сени Кудай алсын, деп келет сүйлөгөндө кыргыз малайларына кезиккен жерде. Көптөн үйүр, сырдаш адамдай жайраңдап күлүп, шылдың сөздөр айтып келет. Бирок орус кулактар муну жек көрөт. Степан бузук, ал бир ан турган терсаяк. Ичкен ашыңа кыра санайт, деп мунун көзү жокто бүлдүрө берер эле. Мында катын бала деген жок, керт башы. Өзү көрүнгөндүн эшигинде жумуш кылып жүрө берет. Колу бирдемелерге чебер, үй салат, арабанын дөңгөлөгүн жасайт. Кыргыз малайларына жан тартам деп жүрүп, мунун өзү да зыян тартып кала жаздаган жери бар. Бул мындай. Ушул көчөдө Жакып деген бир малай жигит аштан өлгөнү жаткан бир качкынга түн ичинде бир чакадан уурдап берет да, эсине келбегенби айтор, ал чаканы тазалабай суу бойдон челекке алып барып илип коет. Эртеси чакага жабышып калган арпадан улам кожоюну сезип калат. Жакыпты чычырканакка бөлүп өлтүрмөк болуп токойго алып барат. Степан ушунун үстүнөн дагы чыгып, буларды да жан деп жараткан, сенин өзүңдү ошондой кылса кантер элең, деп бир топ күйгүлтүк сөз айтат. Алар Степанды да жайламак болуп тап берет. Ал качып кутулат. Степан ушул жорукту малайлардын баягыдай бир кечкурун чогула калган жеринде сүйлөп отурду. Аштан өлүп баратса ар ким кылат муну? Кудай аларды сүйгөнүнөн бай кылып, бизди жаман көргөнүнөн кедей кылды дейсиңби? Андай эмес. Бу жерде кылдайда жумушу жок Кудайдын. Степан, ашыра чаап кеттиң го сен, деди тыңшап тургандардын бири. Эмнени? Деди Степан кабагын чытып, үңүлүп жаңкы кишиге карап. Кудай тууралуу. Муну жактырбаган кебете менен Степан кекете жооп берди. Ал Кудайың калыс болсо, кана сени жыргатып койгону? Алар Кудайга жагып биз эмне, бир эчкисин уурдаптырбызбы? Сен билесиңби жер кимде? Күч кимдин колунда? Улуттар, өкмөттөр кимдин сөзүн сүйлөйт? Байлар дүнүйөнү кайдан алат? Береги попторду карап көрчү, монастырдагы. Сенин карамагыңда бир чейрек жериң жок. А тиги монахтар болсо миңдеген теше жерди басып атат. Бактыгет, күлегет, эркенде сайран курат, кайыкка минип, миңдеген мал монастырдын тегерегинде кыжылдайт. Буларга өкмөт берет, сыйынып барган эл берет. Ал аз келгенсип, Кудайга сыйын кыла, колуңардан келгенин аянбагыла. Мунун кайрын тиги дүйнөдө барганда көрөсүңөр, деп алдайталар, билбеген кара калкты. Ошентип элдин колунда барын кагып алып, аларды тиги дүйнөдөн үмүт эттирип коет да, өздөрү бу дүйнөнүн жыргалын сүрүп отурат. Ошолбу адилдик деген? Бали, сен билет экенсиң. Айта бер, кулагыбыз сенде, деди жаңкы киши Степандын сөзүнүн чындыгына жыгылыштуу болгондой турбат менен. Көрүнүп турган иш, айтпаса да сокурга бергилүү. Бир күнү Кабыл кабактан чыгып келе жатып, 2-3 балага кезигип калды. Түн кирген. Булар анын өткөнүн байкап калып, кайра тартканда болсун дегендей жолун тосуп турушкан. Качкан менен кутулбасына Кабылдын көзү жетип турат. Үй бир далай жерде, курчап алышты. Топтун ичинде башынан өчүгүп жүргөн Сомке деген бала жүрөт. Бир кезде Кабыл мунун кыйыгына тийип коюп, ошондон бери кезенип, бир ыңтайын келтире албай жүргөн эле. Кечикпей ишке киришип, Сомке менен Кабыл межеке чыкты. Баарынын максаты тигини жабылып урмакта эмес, анчейин тамашага жүргөндөрү да бар. Бири Сомкеге да болушайын деп келе жатты эле. Тийбе, экөөнү кое бер, деп экинчи бирөө аны тыйып койду. Мушташкан тең чамал ал күрөшкө келгенде Кабыл койбойт.
Ошондуктан коюлган шарт мушташуу болсо да, кабыл тартипти бузуп, адегенде сомкени бир жолу көтөрүп уруп жиберди. Сол колу менен билектен алып, оң колу менен далыдан чапчып туруп, ыгына сала тегеренип келип, ыргытканда тетигиндей барып түштү. Тигинин ачуусу келип алды. «Я тебя сейчас!» Ушул адисин кабыл жана колдонгону баратканда тиги атып туруп, бир чеңгел кар менен жиберип калганда кабылдын көзүнөн от чагыла түштү. Бетине жабышкан карды түшүрүп, көзүн ачып оңоло бергиче, берки учурдан пайдаланып качырып келип коюп өткөндө кабыл теңселип барып оңолду. Ушунун артынан сомкени жакадан алып кыйкылдатмак болду. Алда сүйгөн жеринен алып атат. Экөөнүн тирешип турган жери кашаттын түбүндө. Бороон жыйнап салган терең күрткө. Ошол арада сомке оңоло берип, кабылды шилиден чапчып туруп тартып кетти эле, эскилиги жеткен жаман тонтун жакасы дарт этип барып далысынан салаңдап калды. «Муну коюп мушташкыла!» деди көрүүчүлөр айыгышып калган немелерди келип ажыратып атып. Мунун аягы жакшы бүткөн жок. Эртеси Базарбай кабылды көрүп алып, «Көзүң эмне томпоюп калган?» деди. Буга мукактанып барып чынын айтып жиберди. «Түндө балдар менен мушташып калдым». Базарбай бир топ жемелеген болду. «Акыр бирөөнүн колунан өлөсүң го сен ушинтип жүрүп. Катылбай жүр дегеним качан аларга? Сени шыйрагыңдан сүйрөп барып, токойго мууздап салса да, кой деп алып кала турган ким? Ошолор менен тең элесиң, өзүң араң жүрүп». Базарбай Асылкан быйыл жаз алды менен Гаврилден чыгып кетсек деген ойдо жүргөн эле. Ошол тууралуу бир күнү түн ичинде көпкө маселет куруп отурушту. Булардын жанында бүгүн кабыл да бар. «Ушул баштан бышы кулак кылып койбосок болбойт», деди Базарбай бир кезде. «Өзүнө айттым. Ал катыны менен кеңешкени кетти окшойт. Башта мындай сөз козгогонумда чендетчү меселе бу жолу ойлонгонсуп калды. Андан ак теги доолап жатпагандан кийин карабашыбызды да бошотпойбу? Сокур тыйын сурабай 2 жылдай жан дүүрөп жумуш кылып бергенибиз да жетер эми. Атасынын акысы болсо да калган жок бизде. Ушуга кылгандагыдай өзүбүзгө кылсак деле кыйратып салбайбызбы?» деп Асылкан мойнун сал кыңырайтып буруп койду. «Эми керт башыбызды бошотуп чыгабыз го. Мынабу боз үйүндө болуп турат кеп. Бая бир күнү кыңырылып калган эле, күзүндө 5 жер оруп берейин, үйүңдү бер дегенимде. Бербесе биз өлүп калмак белек, бир оокат өтөр жер казып кирип алсак да», деп Асылкан коломтону карап, бир аз ойлонгонсуп калды да, кийин жагынан «Ошого көнө турганбы деги?» деп сурады. «5 арбытып айтсам береби деп калдым. Байкасам кыялы ошондой. Бул эмне кылсын кыргыздын боз үйүн. Башынан ушундай бирдемеге кереги тиеби деп алганда». Ушул учурда Гаврилдин оң колтугундагы кошунасынын малайы зып кирип келди. Эл муну чоң мурун дешчү. Ушул аттын капшабынан мурун чыны аты ким экени бул көчөнүн малайларынын көбү өлчү эмес. Бирок мынау ат өзүнө ылайык коюлгандай. 2 таноосу талпайган немеле, сүйлөсө дабышы дөңгөч кулагандай күрс-күрс этет. Салбыраган узун жүндүү ак папагы жайдыр-кыштыр башынан түшүп көргөн эмес. Элге бул алыстан таанымал. Кел чоң мурун». Базарбай жанынан орун көрсөттү. Чоң мурун батпай турганын көрүп, «Ары жыйнала бергилечи», деди. «Кана кеп урчу». Мунун күндөгү адаттан тыш сүйлөй турганы Базарбайга да жонунан маалым эле. Мындан аз күн мурун түптөн бир топ митаамдары 16-жылкы көтөрүлүштү баштагандар деп бир топ адамдын үстүнөн чагым кылып, карматып жүрөт деп угулган. Ошолор бүгүн атылмак. Чоң мурун казыр ошонун ичинен келип отурат. «Пенденин башына мындай жамандык түшкүлүк кылбасын», деди чоң мурун Базарбайга катарлаша отура берип сөздү баштагандан. «Ушул капсалаңдын шек шыбаасын биле сала баягы жолой кургур бир атты минип алып сызган экен. Муну туюп калып артынан куугунчу жөнөйөт. Аттын өлөр тирилерине карабай сабап отуруп, ажалыга айла жоктура, талды суунун бери жагында баягы имерилишке жеткенде куугунчу жетиптир. Ошол жерден 2 колун артына байла уруп, кайра алып жөнөйт. Алып келди. Атыла тургандар 30га жакын экен.
Эми андан бул таза, бул күнөөлүү деп ылгаган эч ким жок. Мынабы деп көрсөтө бергендеринин баарын эле жайлата берди. Тергебей этпей. Кайсы жерге атты? Деп ушу жерден Базарбай сөздү бөлүп калды. Айтып баратпайын беми? Караколго карай кеткен жолдо түптөн чыга бериште бир дөңсөө бар эмес беле? Ооба. Так ошол жерге жайлады. Көр каздырууга мен баштап 7-8 малай алып барган экен. Тереңдиги киши бою кылып, баарына бир гана аң каздырды. Бир жактан бороон чапкын болуп өлүп кете жаздап турдук. Жер казылып болгон соң бир кезде 30дай кишинин баарын тизип, айдап келип аңдын кырына солдаттай кырыкка тургузуп койду. Өлө турган кишиң башка болот тура. Биринде сур жок. Ошентип коюп, көзүң жамандык көрбөсүн, бир убакта батыр-бутур эткенде аңдын кырында турган немелер ыргып барып түшүп турду. Эрге даба жок экен атан көрө. Ошондо Жолой кургур жакасын далдайтып ачып салып, кайра кашкайып туруп алып, жулкунуп, ок тийип жаны чыккыча тилин тартпай Симеонду сөгүп турду. Ал муну укмаксан болуп табалуу жүз менен гана жылмайып ары бери басып турат. Жолой акыркы мүнөттө жаны чыгып кулап баратканда дагы бир унчугуп алгандай болду. Өлгөн киши өз жанына карап кетти го. Үй бүлөсүнө жаман болбодубу баарынан? Деди Базарбай кейиген калп менен. Мен азыр ошондон келдим. Карап отуруп чыдай албайт экенсиң. Карыган энеси, катыны, кызыл чээде 3 баласы калды. Кол арага жарай турган бирөө да жок. Күңгүрөнүп боздоп отурат баары тең. Аркы берки деп кайрат айткан болдум. Анын үстүнө бүгүн кожоюндар келип, короодон көчкүлө деп кетиптир. Жадаганда катуураак үн чыгарып ыйлагандан айбыкшат экен. Кыштын кыраан чилдесинде шортуулар кайда барсын? Базаке, не кыласың? Андан көрө эптеп эле бир жаз бетин көрүп алсак экен. Митаамдардын шойкамы бузук. Ушуну менен эле бүтө турган окшобойт. Дагы бир топ кетскагын артынан түшүп жүргөндөр бар көрүнөт. Бул баледен бир айла болуп эле калбаса, акыйкаттай турган эч ким көрүнбөйт. Бирөө мына деп көрсөтө салса эле болду. Ал турмак кыргыз малайларына жан тартат деп баягы Степан Шордууну да куугунтуктап жүргөн эмеш. Аны коюп өзүңдү айтчы. Бошоп кете алгыдайсыңбы Гаврилден? Айтып мен да кулагына салып жүрөм. Боз үйүн ала кетсем дейм. Жамандашпай келишип кетсем бершүдөй түрү бар. Үй деп үйгө деле караба. Бала турбайсыңбы сен, Базарбай? Эптеп эле кара башыбызды бошотсо бизге чоң олжо ошол. Мындай чыгып алып ушуларга кылгандай кыймылдасаң, сахатеги жумуш түтөбү? Эми көз ачылды го, мурун кылчу эмес турбайбызбы? Бул арада сөзгө Асылкан да анда-санда катышып коюп отурду. Бул убакта Кытайдагы качкын кыргыздар туулуп өскөн жерине али келип боло эле. 16-жылкы көтөрүлүштөн журт нени көрбөдү. Падыша өкмөтүнүн жарактуу аскеринен катуу чочуган эл жан соогалап Кулжа, Кашкар, Турпанга кире качам деп андан да сая тапкан жок. Арып ачып, мүлдө куруп барган элди Кытай өкмөтү мындан бетер боздотту. Булардан шашканынан эң акыркы колунда калган бүлүрүн, катын балдарын тартуу кылды. Качкындардын арачалар адамы жогун жакшы билген соң, текестин калмактары ээсиз койго тийген карышкыр тубундай эрки менен болду. Катындарын, кыздарын көскөрүнө коштоп кетти. Ошентип Кытай жеринен да паана таппасына көз жеткен соң, кыш күрөөгө карабай ошол эле жылы кайра тарткандар болгон. Жолду катар поселконун кулактары тосуп туруп сазайын берген. Жер бети силейген өлүккө толуп, аштык, жылаңачтык 9 жактан туруп, жандын тобу ач талаада, капчыгайларда калып, кыямат кайым орногон. Ал эми кайра жерине келген нени көрдү? Өрт жалмагандай бир кур талаага келип түштү. Баягыдай булар үркүп кетер менен ордунда калган эгин, чөп, кыштоо дебей, кулактар мүлдө кыйратып, бузуп алып калганын өрттөп, сыйып алтып кеткен. Ошону менен эле тынса эмне?
Качкындар кайтып жерине келгенден кийин 16-жылы кейги калган буржуйлар, кулактар карательный отряд менен чыгып, элди кыдырып, адамдын оюнда жок санаттарды кылды. Ушуга жараша да алыскы бир ак карлуу тоонун арасында жаткан элге октябрь кулачы эрте жеткен жок. Ташкентте октябрь революциясы жеңип чыкты дегенде, Жетисууда али убактылуу өкмөттүн доору сүрүп турган. Шапский, Иванов, Шендриков деген комиссарлар караколго келип, жерди кулактар менен казактарга сүйөнүп алып, эмгекчилер жөнүндө убактылык гана өкмөт эмес, мурунку падыша өкмөтүнүн салып кеткен саясатын улантууга бар күчүн салып аткан. Падыша өкмөтүнүн каракол үйөзүндөгү тиректери бир кезде бардык кыргыздарды 16-жылкы көтөрүлүшкө катышкан четки бир жемишсиз жерге айдап салып, алардын жерин тездик менен переселенецтерге алып берилсин деп чечим чыгарган экен. Убактылуу өкмөт ушуну коштоп ишке ашырмак болгон. Ушул кордукка чыдабай кийин Ташкенттеги жумушчу жана солдаттар депутатынын краевой советине качкандардын атынан мындай бир телеграмма жиберилген экен. Приживаль үйөзүндөгү Шапский, Шендриковтор болуп, Бөткөл Ысык көл өрөөнүндөгү качкын кыргыздарды нарынга айдалсын деп токтом кылды. 75 000 качкындардын өкүлү билдирет. Баягыда Кытайга качып кеткен кыргыздар кайра тартып, мурунку туулуп өскөн жерине беттей баштады. Жолду катар поселкөлөр мылтыгын сунуп өткөрбөй жатат. Аштык, жокчулук кысып, ашуунун белинде кырылып аткандардын эсеби жок. Эгер нарынды кырай жүрчү болсо, сөзсүз мындан бетер кыргын таба турган. Ошондуктан жогорку чечимди тезинен бузуп, биздин мурунку жерибизге, жагине Приживаль үйөзүнө кое беришке чара көрүлсө экен деп сурайбыз. Краевой совет бул кабарды билер замат Шапский менен Приживальдагы өкүлдөргө дароо төмөнкү телеграмды сокту. Силердин кыргыздарды көчүрөбүз дегениңерде краевой совет жан чыдагыс жорук деп табат. Бул ишти токтотушка бардык чара көрүүңөрдү сурайбыз. Буга такыр мүмкүндүк болбогон күндө алардын жол азыгын көзгө эгинге чейин жеткидей кылып толук камдап берүүңөр керек деп табылат. Калганын кийин көрө жатамакпыз. Краевой советтин телеграммы ушундайча. Ал кезде мындан өзгө кылаар аргы да жок. Бу кезде Приживаль үйөзүнүн тагдыры убактылуу өкмөттүн колунда. Краевой советке кийин дагы бир мындай телеграмм жеткен. Приживальдагы кулактар карательный отряд чыгарып, качкындарды баягыдан бетер кыйратып жатат. Арачалар жан жок. Бүрт кетирбей кыйнап, ызалап кескилеп өлтүргөн жерлер да бар. Далилдер Сары Толокойдо, Кең сууда, Түргөндө болгон окуялар. Булардын октуу мылтыгынан коргоону сурайбыз. Полномочундар кол койгон. Өткөн жылы Алматыда дыйкандардын сыязы болуп, анда мындай токтом чыгарган. Улуттук антагонизмин үгүт жолу менен жоюу керек. Мындай таттуулук мүмкүн болбогон жерде кыргыз айылдарын орустан такыр бөлүп, алар убактынча башка жакка көчүрүлсүн. Бул жөндөн наразылыктан кагылыштар чыгарбай, алдын ала үчүн Приживальдагы дружин, рота жана казактардын составын көбөйтүп, адам жүрө турган капчыгайларга посттор коюлсун. Бул токтом кулактардын кандай умтулушун далилдейт. Бир элди түбүнөн айдап салып, жер суусун алып, алардын элдигин биротоло жоюуга бет алганын көрсөтпөйбү? Мына өлбөгөн киши жаркыраган жазды да көрдү. Дыйкандар аттарын семиртип, бүгүн эртең кошко чыгабыз деп турган. Түптөгү малайлардын көбү жаз алды менен баталаш кандай чыгып жоголгон. Базарбай көчүп кеткенине да бир айча болду. Бул көчөдө малай аттуудан Семен Митам дагы бир кара бала менен Кабыл гана калган. Түптү бул Кабылдан бир жылча мурун кан күйүп турган кездерде келген аты Тилекмат. Көзү көмүрдөй кара, бекенирээк келген чымыр бышык бала. Бу да жетимчиликтин 9 казанына кайнап бышкандын бири. Алаканынын ар кай жеринде мүйүздөй катуу чорлору бар. Семенго арзан киши жакпайт. Нээ бир менсинген жигиттер жумушуна чыдабай кетип атканда, жалгыз ушул туруштук берип калган эле. Өзү кичине туруп,
кайсы жумушта чоңтор менен барабарлыгы, чыйрактыгы далай мужуктарды таң калтырган. Кабыл экөө кээде түрмөдө күзөтчүнүн кайтаруусунда туруп, четтен келген кишиси менен сөз катышып турган күнөөкөрлөрдөй ар ким өз дарбазасынын алдында маңдай тескей туруп гана алыстан үздүк сөздүк сүйлөгөн акырын гана шыркырап турат. Жемжыртыкты бөлгөн бар дүйнөдө жалгыз добуш ушул. Көп болду. Гавриил кезек-кезек махоркадан уруп, папиросун буркуратып коёт да буралган түтүндөрүн ээрчи карап, алда кандай бир терең уйгу түшүп кеткендей болот. Кабыл болсо күнү бою түйшүктөн кажыган денеси салмактанып, кабагы катып, уйку басып, аргасыздан чыдап отурганы. Эки көзү кып-кызыл. Эгер мүнөттө муну кандай шартта туруп укта десе да, баш тартпас эле. Мейли күрөккө сүйөнүп аягың менен тик тур десин. Мейли короодогу чылага жатып укта десин. Айтор, мындай рахым колго тийсе, тебетейин асман кыргытар эле. Гавриил бир кезде жанында турган бир кружка менен самогондон чөмөрүп, жутуп жиберип, пих деп ачуур канып алды да, дагы сусуп алып, капортосунан келген самогонду кабылга сунду. Ал муну эмне кылам дегендей суроолуу түс менен карай бергенде, "Эч уйку келбейт", деди. Ушундан улам кабыл менин абалымды буда түшүнүп турган экен деп ойлоду. Мындан кийин бир аз туруп, дагы жаңкы идиш менен самогон шыркырап турган жерден тосуп алып, тамактын тузун көргөндөй даамын татып, шамшанып койду да, "Отту тарт" деди. Кабылга ушуну менен 3-чү казан. Ал отту тартып, өчүрүп болгон кезде, шыркырап турган трубанын учу сарыгып кыбылжып барып токтоп калды. Казандын үстүнө көмкөрө чубап салган челекти омкуруп алып жиберип, "Хайда тарт" деди Гавриил. Казанын капкагын жулуп алаар менен үйдүн ичин ысык буу саматта каптап, Гавриилдин өзү кайда жүргөнүн кабыл көрбөй калды. Ыкшырайган жалгыз терезеден буу тумандай уругуп жатат. Кабыл казандагы борокудан 2 чакыга мелтерете сусуп алып, эшикти карай калдастап жөнөй берди. Тыш көрдөй кара. Жаздын күнү жер жүзү көчүлгөн коюу тынчтыкта. Кетип баратып бир кезде бутун алдан эмеге уруп алып мүдүрүлүп кетти. Көзүнө эчтеме көрүнбөй жолду болжоп гана кетип баратат эле. Жаңкы мүдүрүлүштө сол колундагы чакка чайып алып кетип, жан башы ысый түшкөн. Артынан чаканы таяна жыгылганына кубанды. Чочколордун камагына жетип эми көтөрүп куя берем дегенче ысык чаканы түбү чыдатпай кайра жерге кое койду. Тигилер чычкыланып коркулдап турат. Бирок алмаштай болгон капырлар борокунун ысык экенин жакшы билет. Ошондуктан куяр замат баш сала шалпылдатып ичип жибергендиктен куйган борокун аштоого кыйын. Ошентсе да айтор, ушу жерге төгүш милдет болгон соң, эмне болсоң ошол бол деп, кашаадан ары карай кулата берди. Ушул 2 чака менен 3 жолу барганда казандагы бүттү. Эми кайнат элек жаңы борок ташмак. Бул алдыңкы үйдө баягы кемпир жатчу мештин түбүндө. Бир жумадан бери кордоп ачтып жаткан киши оюндай 2 челек эле. Үй караңгы. Жандын баары уйкуда. Ортоңку эшик аркылуу төркү бөлмөдө көчүлүп уктап аткан кишилердин акырын гана бир калыптуу бышылдаган дабышы келет. Мештин үстүндөгү кемпир ойгоо жатканбы же жаңкы табышты сезип ойгонуп кеттиби, кабыл кирип барганда жөтөлүп коюп, ал кайсылап барып бороку турган челекти калдыратып киргенден кийин тим болуп калды. Казанды кайта толтурган соң челекти көмөрүп шыбап жиберип, отту балбылдата жагышты. Дагы баягы жымжырттык. Самогон трубадан жылжып ага баштады болду. Гавриил чөмөрүп алып иче берет. Көзү кабылдыкынан бетер кып-кызыл болуп канталап алган. Ушул казан эң акыркысы. Бир кезде таң шооласы билине баштады. Булардын жумушта жакындап калган. Ушул убакта Гавриил баягыдай кылып самогондун акыркысын татып көрүп, "Тарт отту", деди да, башкасына карабай чакадагы самогонду көтөрүп алып кете берди. Челекти кабыл бузуп, борокону ташый баштады. Муну болгон соң уктамак болду да, кайтып артын ойлоп, жумушту биротоло бүтүрүп таштап, анан бир жолу жатайын деди. Короодогу малдарды жайлап, суу дайырдап, самоургу отун жарып, баарын орундап болгондон кийин баягы Базарбайдын табына келип чечинбей эптей кулай кетти. Жаңыдан эле көзү илинип кеткен. Бир убакта, "Хей, тамак аш исенчи?"
dep şaytanday bolgan bir-iki kız başına gelip turup alıptır. Munun biri mangdayda bir koşnanın kızı. Muna bu sözde kızlar içinden çıkarıp durganın bildi da, barbaymın, getkile, dep uykuda karamıgıp çatırdı başına çümköy düştü. Keter emes, kuculdaşıp tınçını alıp turup aldı. Gavril'din kızın göbünçe kuturtup durgan janındağı beybaş. Smatrika, dep sömöy menen Kavuldun butun körsetip katkırıp kalışat. Oşentkende tigi, kanday kuday urgan nemelerle, degendey kılıp, ayağın orusçalap, uhajat suda dep, kızlar jağına salıp, oduraya bergende tigiler selt ete düşüp katkırıp alıp jönöy berişti. Kırgızçanı köp bilişpeydi, oşentsida tiginin jaman aytıp atkanın tüsünөн baykaganday bolup, dırgıp, kaçıp barıp, kayta gelip, sen kuday, dedi biröö. Ova, men kuday. Başını götüre düşüp gelip, jankıdan katangıraak tüsmenen, ket, ato eneň aytam, dedi Kavul. Jansız kündürde bul daim tışka jatar ile. Basarbaydın tamının altında bir döngsü var bolçu. Koronun çeti. Munu Kavul günü bugün unutkan jok. Uşul döngdün töbü Kavuldun jatağı. Uşul jerden günde taňsaardan turup ketip, uzun kündü tınımsız tüýşükdin artынан salpaqtap jürüp, üýür algan döngün jataardygına gelip bir göröt. Negizgi töşönçüsü üzüktöy daldaygan bir oğur kendir çadır. Ertemine bolgonda munu büktöp alıp barıp, Bazarbaydan kalkan jaman tamka koyup koyot. Tamdın içi dışı türdüğü nerseden kuralgan erikçilik. Mintbese joşkolar tutup taştaydı. Alar çatırga kanık kas. Geyde Kavuldun jatkan jerine şimşip gelip tumşuğu menen türtkülüp, al tura kalıp şuvagaсын bergençe çatırdı sıyra kaçıp ketişçi. Bul Kavuldun janına jalgızdyk batıp jürgen kezili. Günde bir kalıptan jazbagan ömür. Jan sırыңda aytar jakыныň jok. Geyde memregen çumşak tündürde jalgız oturup alıp, gasret kaygı menen ыйлagın gelet. Birok Kavul kanday şartqa düşse da mındayga salıngan jok. Maksatına jakyn kalgan adamday tiştenip çydap jüre berdi. Koşçıgarda Gavril dağı bir malay algan. Kawelten kelgen bir kara jigit. Böktürgön çapanday salaktagan koyu kara murutu var. Gaty Jumagul. Kanday gojoyunuň? Özüň köp jürgen ekensiň, bilesiň gosyryn, dep surady gelgen küne Kavuldan. Süýlegen sözleri köbünçe oroy. Jakşy dep makday albaýym, özüň jüre göresiň. Kolunun çorolaryna jumuş kılışına karap, sen de dalaydın eşigini görgen emesiň go, dedi Kavul içinden. Üstündegi çuvalgan keň kara tary jakynda gana bir orustan çygyp gelgenin dalildep turganday. Aytor ne bolsa da bul kelgene Kavul jalgız sırabay tunup kaldı. Bir jaman jeri bul koş ayda bütkөнгө çeyin gana süýleşken. Uşul jagı Kavuldun için öýüp jürdi. Jumagul kelgenden bir jumaga jetpey koş çıgarıldı. Sokoda 4 at. Töptün batış jagında dugada imeýip barıp göldün ortosun karay sozulup ketken bir eni çeni jok keň talağa var. Atak tuak kuyruk degen jer uşu. Bu jerge tüp dıykandarынан egen salbagany bolboýdy. Kayrak, özünden bölök bir tal çöp çygyş aram. Jan jakşı bolgunçyly bu jerdin egenini ala alбай kalat. Ol jerde Gavril'in 8 teşe jeri var. 3 teşedeyi tak kölün jeginin aýdylady. Bir tünü Jumagul menen Kavul ekö jalgız çakany muğjura sereytip asyp koyup, jıltıldagan otun tegereginde gana jymjyrt oturady ele. Arabada baylanyp oturgan atlardan kürt-kürt çaynagany ulup durady. Aylana typ-tynç, bir kalıpta sydyrgan jumşak jel menen teňselgen kuuraylar ahyryn gana şulduraydy. Aldy kayda bir suwlarda karaňgy tündü kaldıratyp çardagan bakalardyn dawışı, gögüm tartyp, dıldırap, uçup jürgen koňuzlar alda bir öýlerden alystan jübekdeý sozulangan ışkırıgy, uşlardan bar gelip adamdyn çüregini eljiretip, oyga düşürüp alda kanday bir nerselerge kusa kılganday bolady. Tegi kölden arky öýsünde adamdyn oyun bölüp, kararyp turgan bir tereň kaşatda bul dünýede bötön jaralganday jalgız ot, birisi jylt etip, birisi jogulup kalat. Beregi kök tiregen eki toğun ortasında başı Kıtayga tirelip, ayağı göz jetpey munarıp jogolgan ısık köl. Özü tereň oyga çumulup, köp boldu,
байыркыдан бeri мындайдын неченин көргөнбүз деп тургандай. Жумагулдар тамакты чыгарып иче баштаган. От өчкөндөн кийин каптын үстүнө кесип койгон бөлкөлөр күңүрттөп көрүнбөй калды. Жумагул экөө гана. Алёшка болсо көгүмдөн тоюп жатып алган. Ичип отургандары балыктын сорпосу. Ар ким өз идиши менен сузуп алат. Ал бүткөндө кружканын түбүн капка бир жанып коюп кайра сузуп алышат. Жумагул кээде муну барк кылбай, ошол бойдон алып барып чакага сала берет. Мунусун кээде артынан өзү сезип калса да, кайтып өзүн өзү коштоп койчу. Чёрт с ним, баары бир, биз кайсы. Бир убакта Кабыл каптын үстүнөн балык издеп сыйпалап барып колу курук чыкты. Бул эмгеки сая кетерине тигинин көзү жетип турган эле. Тамактан кийин аттардын чөбүн жаңылап койду да, кечикпей экөө жерге томпоюп кетти. Кабыл уйкуга кетип баратканда алда кайда бир жерден ышкырык менен сузулантып, обон салып турган бирөөнүн дабышы кулагына келип турду да, бир аздан кийин муну сезбей калды. Бир кезде Жумагул ойготуп жүрөт. Таң белгисинен али кабар жок. Бирок күндө туруп жүргөн маалы. Муну Кабыл бир жылдыздан байкап алган. Аттарды көлдөн сугарышчу. 2-ден 3-төн коштоолор менен самсаалап жөнөп беришти. Кашаттан тоңкочуктап кирип барганда көнгөн аттар ээрдин төшөп көлгө кирип кетти. Таң алдында басылып келаткан толкундар жээкке жетпей өксүп кайтып жатат. Бул убакта торгойлор асман түрүнө бийик чыгып алып, сансыз үндөр менен безелентип айдап калган. Булар кайра келип, сокону кошкон кезде бул жалганда жок сулуулук менен маңкайып таң сергий берди. Алдыңкы 2 атты дайым кошчу. Жумагул өз карамагындагы аттарын мурда кошуп жиберип, чубалган камчысын асынып, буурсунга барды да, «Ну, болдуңбу? Давай!» деп жоон дабышы менен күрсетти. «Азыр мына!» Кабыл бирдемени үзүп алып, бир аз буйдалып калган эле, жанында турган 2 ат башын кулжуңдатып тиштешип коет. Ботом, сен эмне бала кылып атасың? Таң атып кетпедиби сен болкуча?» Кабыл алдыңкы 2 аттын бойжуларын колуна алды. Ушул кезде Жумагул «Нө!» деп узун камчысын булгап калганда артынан жер баспаган семиз аттар чирине түшүп, дүгүлдөп жүрүп кеткенде жаңы чымдар жыландай буралып, жондонуп кала берди. «Прамо!» Ушундан аттарды шашкеде бир, түштө бир тойгузуп алганы менен эңирге чейин айдашат. Бир күнү кечинде кошту чыгаргандан кийин Кабыл түн катып Гаврил менен үйгө түпкө кетти. Жолду кадар кайра Гаврил менен бирге келем го деп ойлоп бараткан. Андай болбой, бул өзү жалгыз кайтты. Кабыл арабаны чегип эми жөнөгөнү жатканда Гаврил жанында басып келди да, «Башкы 2 жолдон жаңылбай салып алсаң, ар жагын өзү таап барат», деп кала берди. Өзү дегени 30 жыл араба тартып адис болгон Тору ат. Атам заманынан бери бу жакка нечен келгендир. Гаврилдин эскерткен жолдору ак куйрук талаасы башталган жерден 2 жол айрылчу. Барган сайын мунун ар биринен колдун тарамышындай тарамдалып нечен жол кетет. Бул жолу Кабыл оң жак айрылышка салыш керек. Сол жаккы жол менен бара турган жерин айдап бүткөн. Тору аттын 2 таалай болоор себеби да ошол эле. Түн көөдөй кара жүрүп келет. Түптөн 2 чакырымдай узаган соң бир топ кашаттар кезиги отурат. Ушундай көп кашаттын бирине кире берген жерде көрбөй калып, каршы келаткан бир араба менен кагылышып өттү. Алачыктай калдайган бир неме ачууланып, арабасын токтотуп коюп, Кабыл менен өлбөгөн жерде калчудай болуп келатып, кайтып жүгүн оңдоп алып, оозуна келгени менен сөгүнүп жөнөй берди. Эгер ушул неме Кабылдын ким экенин билгенде кеп башка болор эле деп ойлойм. Көп кашаттар түгөнүп, эми кыйырсыз талаага түштү. Ушул убакта кылчайып кийин караса, поселоктун оту жылтылдап, алда кайда калган экен. Тору бир калыптан жазбай лөкүлдөп келет. Бир кезде баягы Гаврил айткан 2 айрылышка келгенде кишиден эстүү жаныбар кайсыга түшөйүн деп сураган немедей кибиртиктеп аярдай калды. Муну Кабыл Торудан улам байкап, эңкейип жолду карады да, боожунун оң жагын чоюп койду эле, эмкисин өзү түшүнгөндөй камчы салбаса да башын бир чулгуп алып, ылдамдай берди. Мындан аркысын тиги да Тору аттын оюна койду.
Анда санда жерде бир дүкүйгөн коштор көрүнөт. Түн ортосунда жакындап калган. Кабыл баягы эки жолдун айрылышынан өткөн соң кечикпей уктап калган. Көп жүрдү, бир убакта башын көтөрүп караса, бир коштун жанында турат. Арабада турган аттардын бири Кабылды жеткирген торуну таанып окуранып жиберди. Тору да тааныш дауышы менен окуранып жооп берди. Жумагулдан дайын жок. Ал бир чатырды оронуп, мына-мында корулдап атат. Өлгөн немедей уктаган. Атты чыгарып, арабадагы чөпкө байлап, Кабыл да уйкуга кетти. Бир тукеттүү жокпай тур, убакыт болуп калды, деп калбалаңдап аттарды чечип жүргөн Жумагулду көрдү. Алёшкадан дайын жок. Бул абдан уйкусу канганда гана шашкеде туруп тырмоокко минет. Кабыл экөө кас. Кабыл менен Жумагул күн аркан бою көтөрүлгөн кезде кошторун чыгарып коюп, тамактаналы деп жатканда тырмоогун токтотуп коюп Алёша да келди. Ушундан бир айдан кийин Пасха майрамы келди. Кыргыздар муну кызыл жумуртка дешчү. Кош аяктай жаздап калган кез. Күнү түнү тынымсыз чиркөө даңгырап, аягы бир жумага созулган майрамдын эги-чеги болгон жок. Түптүн алдындагы жашыл токойлор, суу бойлору, көпүрөлөр май айындагы кулпурган күлдө кийинген кыз келиндерге, боз балдарга толгон. Булар эки жактан келип кошулуп, балалайка ойноп, гармонь тартып ырдап, дүнүйө чиркинде шапартеп жаткан чагы. Майрамда Кабыл 3 күн үйдө болду. Бай менен байбиче урушта болсо, кул менен күн куймакта дегендей, өмүрдө мындай эркиндик тийген эместир. Тилекмат экөө да кошулуп алган. 3 убак аттарды сугарып, суу тартып келип, отун жарып, самовар кайнатып бергенден башка убакыттар булардын эркинде. Экөө майрамдын биринчи күнү эртең менен кыдырып жумуртка жыйнап алалы дешти. Бул жагы Кабылга жакшы тааныш болбогондуктан, адегенде Тилекматтан жөнүн сурады. Деп барганда кандай дечи эле? Христос воскрест. Муну сен айтасыңбы, мен айтамынбы? Экөөбүз тең эле айтабыз. Мейли, атасынын көрү. Бергени берер, бербесе биздин эмнебиз ким атты? Давай эмесе жүр. Кыдырып келишет. Адегенде көчөнүн бир жагы менен жүрүп отурду да, кайра тартканда таштап кеткен экинчи жагына салышты. Көчөнүн орто ченине келгенде бир чоң көк үйгө киргенде жумшак төшөктө жаткан бир сулуу жаш аял «Бул силердин майрам эмес да?» деди күлүмсүрөп, чыканактап аткан калыбынан козголбой туруп. Жуп-жумур келген аппак, эттүү балтыры кирсиз шейшептен кылтайып аз чыгып турат. Мына бул сөзүн чындыгын ичинен туура тапса да, ошентсе да баарыбыздын Кудай бир эмеспи, деп койду Кабыл. Келин кайта жооп берүүнү керексиз тапты көрүнөт. Бирок Христос воскрести бул экөө чын дили менен эмес, бир жумуртканын айынан айтып турган амал экенине тигилердин да көзү жетип турса керек. Ушул көчөнүн аяк жагында Турсунаалы дегенде бир кычы коюн кара бала бар эле. Экөө жайкы үйдөн чыккан соң ушуну тапмак болушкан, бирок барып таппай кайтышты. Түшкө жакын Симеондун короосуна келип, самандын түбүнө күнөстөп отуруп алып, жыйнаган жумурткаларын жей башташты. Мындай ээн жайда шарт колго тийген эместир. Тилекматтын кожоюнтары алда бир жакка конокко кеткенби айтыр, экөөнөн башка бул короодо жан жок экен. Койнундагы жумурткаларын бирден алып чыгып жерге коюп атып, «Чегиштиресиңби? Кел», деди Тилекмат, бирин тишине тыкылдатып көрүп. Ар бири 10 чактыдай жумуртка жегенден кийин Кабыл «Эми көп жебейли, сасыкка кирип калабыз». «Жумуртка жеп көргөн жок белең мындан мурда?» «Жегенмин го, мынчаны ким жеп көрүптүр?» «Калганын ушул саманга көмүп коюп, кечинде келип жейли», деди Кабыл. Бирок бул күнү кездеше албай калды. Эртеси түш ченде барса, Тилекмат короодо күйпөлөңдөп бирдеме кылып жүргөн экен. Тигинин келгенин көрбөй үймөктөн айрына берип, огород жакка кирип кетти. Кабыл артынан баргандан кийин көрө коюп, «Ой, эмне болдуң сен?» деди кечигип келген энесинин алдынан чыккан жаш баладай жайраңдап. «Мен бир жакка кеттиби деп ойлодум эле сени. Жумуш чыгып калып бошобой жаттым. Бир кызыкты билесиңби сен?» деди кечээ күнү отурган жерди карай Кабылды баштап жүрүп калып. «Жок, эмне экен?» «Кечээ саманга көмүп кетпедик беле жумурткаларды?» «Ооба. Бир убакта келсем, ошол жерди чочко түрткүлөп жатыптыр. Бир тобун кыйратып салган.
Ал ошентип атканда мен үймөктүн түбү менен шырпалдырбай бугуп калды да келтек менен келтирип туруп жон талаштыра басып калдым. Жымыйып коюп, байкабапмын чочконун чыңырыгын угуп, Симеондун кызы жетип калыптыр. Эмне айтам деп араан кутулбадымбы калпайтып. Үймөктүн түбүнө отуруп алышып, чочкодон аман калган жумурткаларын жей баштады. Биз талаага чыгып кетебиз эртеңден баштап, деди Кабыл, бир жумуртканы аарчып оозуна салганы жатып. Ушундан кийин ал Тилекматты экинчи көргөнү жок. Бирок бир айдан кийин бир күнү талаадан келип издеп барса, Семеновдун катыны муну келген оюна түшүнө коюп, ал жок, деди. Кайда? Бизден чыгып кеткен. Сапсим кеттиби? Да. Экөө баягыда бир отуруп маектешкен жер көзүнө жылуу учурап, бир улутунуп алды да өткөнгө өкүнүп кайра тартты. Бул кезде Жумагул да чыгып келип, жалгыздык чындап жанына батып жүргөн. Кош жыгылгандан кийин күндө түн ичинде түптүн алдындагы сазга келип, Кабыл ат кайтарчу болду. Ушундай көп түндөн бири, түн ортосуна жакын убакыт. Аттарды бая бир ийрип түгөлдөп коюп, бир дүмүргө кыйшайган бойдон Кабылдын көзү илинип кеткен. Бир окумда селт этип башын көтөрүп караса, тегерек жым-жырт. Алдынан сыз өтүп, бир жак өңүрү ымдалып калган. Кечинде бир-эки киши мына бул төмөнүрөөк жакка келип, аттарын тушап атат эле, алардан дайын жок. Жапан талаада жалгыз өзү. Түн караңгы, чуркураган бакалардан башка шырп кеткен шыбыш жок. Кабыл ары-бери чабыттап, бул чөйрөнүн баарын чалып чыкты. Ойлонот, бул тушамыштуу немелер кайда кетти? Бир сур кунандан башканын баарына тушамыш салбадым беле? Уш кезде кашат жак эсине түштү. Бияк эгин. Аттар о күнү бир жолу тутканып калган эле. Ээси көрбөй калганы ошондо чоң абийир болгон. Жоон санына чейин түрүнүп, бир кара суудан кечип алды да жүгүрүп дөңгө чыкты. Жогору жакта төшкө жакын бир байдын тегирмени бар эле, ушуну карай кашат бойлоп жүрүп келет. Кезек-кезек токтой калып, эки жакты тыңшап, карарган бирдемелерди жата калып караса, дүкүйгөн чийдин дүңгөлөрү болуп чыгат. Ошентип жүрүп, таңга жуук бир коктудан тапты. Ал да кайда төшкө чыгып кетиптир. Баарынан эгинге түшпөгөнүнө зор кубанычта болду. Жайдын кап ортосу болуп калган ченде бир күнү Кабыл Гаврилден качып чыкты. Буга себеп мындай. Ушул көчөнүн аяк ченинде Петр деген бир көпөстүн баласын 16-жылкы көтөрүлүштө талаадан кармап алып, кыргыз өлтүрүп кеткен экен. Кийин иликтеп келсе, ошол өлтүргөн киши Кабылдын жакын тууганы эмес. Ошол үчүн Кабылдын канын ичмек. Дагы бир далили бар. Ошол үчүн муну өлтүрөм деп, Гаврилдикине бир-эки сапар келгенде ал мунун жаш деп убалынан коркконбу же малайсыз каламбы деп артын ойлогонбу, айтор ага бербей койгон экен. Ал көнбөйт. Талаадан кармасам да акыры өлтүрөм деп кекетип сүрөйт. Муну Кабыл кийин сезип калып, качып чыкканы ошол болду. Бул кезде бирин серин кишилерди өлтүрө коюш але тыйыл элек. Артыкча кабыл өңдөнгөн жалгыз аяктарды жайлап салыш кымбат эмес эле. Кабыл уурданып эл жатканда чыккан. Төптүн чоң көпүрөсүнөн өтө бериште бир жаны чыкты дейсиң, өмүрдө мындай коркуп көргөн эмес. Ушундан өткөн соң элсиз талаага салды. Караңгы түндү жамынып, эрбеңдеп жүрүп келет. Бир түрдүү белгисиз коркунуч менен жүрөк алеп жилеп, кезек-кезек жан-жагына карай алактап коет. Түптөн узап кетти. Бир кезде колкулдаган чоң өтөгү бутун жоорутуп жүрө албай калган соң чечип, колтуктап алган. Ушул кезде жаан төгүп жиберди. Жакында ачылар эмес. Төгөрөктүн төрт бурчу текши бүтөлүп алган, элсиз талаада шимшилеп, мына-мында бир кубарган ит жүрөт. Кабыл коркуп кетти. Берки чочубайт. Түрдүү нерселер оюна келди. Бул эмне кылып жүргөн ит? Алда кутурган эмеби? Киши этин көп жеген ит кутурат дешчү эле. Асман сөгүлүп аткандай, тириде жок катуу дабыш менен күркүрөп келип, бирде жарк эте түшкөндө карай калса, кубарган иттен башка жан көрүнбөйт. Бирде жакын, бирде качык, жердин баары чылпылдаган суу. Жүрүп келип бир кашатка кире берсе, так алдында бир киши турат. Анча болбосо бакырып жиберүүгө да даяр эле, көрсө бир өтөгү колтугунан түшүп кетип, таманы менен тик тура калыптыр. Коркуп келатып муну байкабаган.
Bir mezgilde қараса туынын етегінде қара жолға келіп қалған екен, алдынан bir araba шығып, жалт етіп ташын түбіне жата қалды. Жақын келгенде көріп, кеч қамынып қойды білем, арабада bir тұмшықтың имерілішінен қапыс жерден шыға түскендей болды. Көріп қалды бұ деп қыпылдап тұрады. Аяңы жай, келатат. Егер тұшыма келгенде бір өтіші қалып бері қарай жүрчі болса, бұра тартып қачайын деп тұрады. Бел байлағаны төмен жағында бір былқылдаған саз. Алыс емес. Мылтығы болу басып салбаса, жөкішіден бірдеме қылып бұйтаймын ғой деп тұрады. Ат бұл саздан жүре албайды. Ушынты бекет алайда тұрғанда, мұның бағына бір кезде чүмбет арава жаннан қиға өте берді. Қауылдың жүрегі қауына келе түшкен екен. Тұру алып жолға түшті. Россияның Борбор шаарында Совет өкмөтү орнап жатқан кездерде Тянь-Шаньоңдө жол қатынашы жоқ бардық байланыштан чет айлық алыста жатқан ақ қарлуу тоонун арасындағы елге революция серпиндиси әлі жеткен жоқ эле. Уақытлы өкмөт көпкө таймашып, 18 жылы июньда Алматыдан Тавлон отряды келгенде гана кулады. Буга чейин Караколдо Попелявский офицер башкарган bir гарнизон бар болчу. Пржевал уездинде Октябрь революциясы орнығынан кейін да казак орус ақтары, жердік құлақтар, содагерлер далайға дейрі тынштық бербей наразылығын көрсетті. Далай көтеріліш жасашты. Жаш балаға чейин эстен кетпей тұрған жорық 19 жыл июндағы көтеріліш. Ошол кезде Нарын, Қол, Қапал, Жаркент, Қалжаттарда соғыш майдан күчөп қан күйіп тұрған. Соңғы кездерде Қарақолдағы қызылдардың көбі бұл соғыштарда бөлінді болып бытырап кеткен. Ошонун артынан еле сала Пржеваль уездине қараған Түп, Ақсу, Покровка, Николаевский сыяктуу 3-4 ири поселканын кулактары башынан байланышта болып келген Кулжадагы казак орус кулактарына кабар берет. Караколдогу кызылдар туш-туштагы майданга тарап кетип, аз гана киши калды. Булардын октарысы, курал жабдыгы жок. Келчү болсоңор эми келгиле. Биз Түп, Ақсу, Покровка, Николаевский поселкаларынын бардык адамдары силерге жардам берип, жого силер менен бирге аттанып чыгабыз. Ошентип эми Караколду алып коюш кымбат эмес, деген кабарды жеткирет. Чынында да бул кезде Караколдо 40ка жетер-жетпес аскер калган эле. Жогорку кабар жетер менен мурунтан кулагын тигип отурган Кулжадагы казак орус актарынан 200 киши Тянь-Шандын тоолору менен бүгүп отуруп, күндөрдүн биринде түн катып түпкө кирген. Мында бир күн токтоп, жогорку поселканын баарына кабар берет. Күн мурун күтүндүрүп, куралдандырып, сөздү байлап алып, 19 июньда калың кол менен Караколду бет алат. Чабуул. Каракол калың жоонун кучагында камалып калган. Такай согуштан кийин 5 күн дегенде бандиттер Караколдун шайын кетирип, ат коюп, эми шаарга кире турган болуп, камап кирип келди. Кызылдардын ок дарысы бүтө жаздап калган. Так ушул мезгилде жыргалаң тарабынан ок жаадырып, ат коюп, чаңдатып келаткан бир топ көрүндү. Муну көргөндө Караколдогу кызылдар ого бетер шашып калган. Мындан bir жумача мурун Жылаңачыкка, чыгыш жактагы Кытай чегарасына актар келиптир деген кабар менен бир отряд кызылдар кеткен эле. Отряд Жылаңачыкка барып, эч бир душманды учуратпайт. Булар анда кандай жетти ошондой? Караколдо Кулжадан казак орустар кетти деген кабарды уга сала, күн түн дебей ызгытып, кайра жөнөп, 3-күн дегенде Караколго кирип келет. Береге ат коюп келаткан ошолор экен. Муну Караколдуктар дегенде өздөрүнө карай бет деген душман экен деп чочуп калып, соңунан тааныган. Кеч 5-ченде кызылдар күч алып чогулуп, бандиттерди кайра жапырды. Ошондон 30дай кишини туткунга алып, калган катканынын артынан түшүп, Кызылкыя, Нарынкол, Теке саралата, күндөп-түндөп жанын көзүнө көрсөтө кууп жүрүп, бир тобун жолдо катар жайлап, акыркы бирин серин калганын тетиги Кытайдын жеринен ашыра чыгышка чейин сүрүп барып кайткан. Ушул окуянын артынан кечикпей Караколдо чрезвычайная комиссия менен полевой суд уюштурулуп, актардын көтөрүлүшүнө катышкан Ақсу, Покровка, Түп поселкаларындагы бузуктарды текшерүүгө киришти. Түпкө бир отряд кызылдар келип, жанакыдай адамдарды камакка ала баштады.
Ушул тушта кабыл дагы түптө баягы Гаврилде болчу. Унун колуна кайта айланып келгенин баяндап зарылдыгы да жок. Айтор колуна дагы бир түшкөн. Казак орустардын түпкө келгенин да көргөн. Мына бул окуянын учурунда бул Сары булакта чөп чаап жүргөн. Терүүгө жүрүп бандиттерди камап атканда үйдө болду. Бир күнү шалактаган кара керчен бирөө дарбазадан дарп дүрүп кирип келип, эшиктин алдына ойдолотуп тура калып, «Тиоронов!» деп кайраттуу табыш менен чаңк этти. Орус жигит, бүткөн бою жаркылдаган жарак жабдык. Ушунун алдында Гаврил арак ичип, көзү кызарып, бирдемеге күйүп отургандай болуп турган. «Я!» деп үйдөн ыргып чыкты. Бул атчандын алдына түшүп, жөө дарбазадан мындай узап баратканда баягыда өзүнүн катып жүргөн бир кылычын асынып, кара керин минип, казактарга кошулуп кызылдарга каршы согушка кеткени Кабылдын эсине түштү. Кабылдын катарында кошунасы Караска дечү дагы бир митаан бар эле. Жанагыга буда катышкан. Ошентсе да эмне себептен экени таң, айтор бул камалбай аман калды. Бир күнү кечке жуук Кабыл туура ат менен сууга баратса, ушул Сары булактагы чөп чабыштан келе жатып, кабактан учурап калды. Кабылды тетигинен тааный коюп, бир түрдүү болуп, өңү бузула түшүп, «Ой, Гаврилди аттыбы?» деп Кабылдын жүзүнөн бирдеме издегендей оозун ачып аңырайып калды. «Жок, ат элек» деп ал өтө берди. Экөөнүн арасында мындай өзгө сөз болгон жок. Сыягы бул Гаврил тууралуу Кабылдан мурун эч кимден кабар билбей, эмне болду экен деп тынчсызданып келаткан көрүнөт. Кечикпей түптөн бир топ киши атылды. Ушулардын катары менен Гаврил, Семёндор да кетти. Аксу, Покровка, Николаевскилерден ушлөңдүү бандиттер атылыптыр. Ушулар менен бир атыла тургандардын бир тобу баягыда бандиттер жеңилип калган кезде ошолор менен бирге Кытайга качып кеткен. Совет өкмөтүнө каршы көтөрүлүштүн акыры ушул болду. Ушундан тартып, Кудай алды кантеле дегендей поселканын тентектери чочуй баштады. Жанагы окуянын артынан Караколдогу кызылдардын эрдеген туруктуулугун куттуктап, Алмата, Ташкенттен жалындуу телеграммалар келди. Узабай Кабыл Гаврилден чыгып кетти. Бу жолу баштагыдай чыгасың, коесуң деп эч ким тергеген жок. Эми бул көчөдө мындан өзгө малай калып да жараган эмес. Кабыл узак жылдар туткунда жатып зарыккан кишидей өзү да жедеп жадаган кези. Гаврилдин катыны Настя бар болгону, «Ал кеткенде кайда бармаксың?» деп гана бир-эки ооз сөз айтты. «Бул жагын өзүм билем. Адамга баса турган жер көп го», деди кырс сөз менен кыска кайрып. Ар замандын өз шарты бар. Кабыл да бир кезде өмүрдүн эң жыргалы оруска малай туруу дегенде ойлочу. Кыргыз байлардында жүргөндөй бирде тоюп, бирде ачыкпайсыз. Оруска жүрсөң, эң курганда бөлкөнү тое жейсиң, анын үстүнө эски ускусун берет. Жумушу гана кыйын, бирок ал да эчтеме эмес. Курсак ток болсо, кандай жумушка да чыдайсың. Туңгандын жумушунан да кыйын болуп турбу? деп ойлоор эле. Акыры бул пикирим ката экен деп билди. Качанда болсо кожоюндан кетээрде малайлардын бир сары санаасы үстүндөгү кийиминде болот. Кайсынысын сыйрып калар экен деген ойдо калат, бирок Кабылдын анчалык убайым жей турган деле дүйнөсү жок. Алёшканын бир жалаңкат эски кара таарын кийип жүргөн, анын ичинде бир көк көйнөгү бар. Мунусу да чолок шым. Төмөн түшүп кеткенде карды көрүнүп калчу. Ушул көйнөккө келгенде Гаврилдин аялы бир аз кыйылыңкырап турду да артынан ойлонуп жөн болду. Эгер муну чечип кет дей турган болсо, айтар сөздү Кабылда камдап турган. Эмесе 2 жылдык мээнет акымды сана демекчи. Ушуну менен Кабыл кеч бешим ченде Гаврилдин дарбазасынан узап жолго түштү. Бул кезде баягыдан бери талды сууга көчүп, түшүп аткан оторчулар мүлдө орношуп, чоң шаар болуп, бак тигилип, дүркүрөп, өсүп бараткан. Талды суу башында Такабай, Токоч, Толубай деген 2-3 уруунун жери. Бу жерге түшүп жаткандын көбү түптүк. Булар өмүрүндө жерге тойбой, сук көзүн кадап, атам замандан бери боор басып келаткан бейбечаранын жер суусун тартып алып, акыркы көрөр күнүнөн айырып, өздөрүн тоого ташка карай сыйлыктырып,
алда качан айдап салган. Кабыл түптөн кеткенде талды сууга келген. Бу жерде Базарбайды таап алды. Поселоктун чыгыш жак четинде бир байдын огородун айландыра дубал согуп там салып атышкан экен. Бу кезде жеке булар эмес, кыргыз бүткөндүн көбү ушул талды сууга жумуш кылып жүргөн. Жумуш издегендер ушунда келет. Har bir göçönü огородду карасаң, катын, бала дебей томураңдап топурак менен алышып атканын көрөсүң. Базарбай туурасы бир кез, бийиктиги 4 кез кылып 45 саржан там салып бейишке көтөрүп алыптыр. Бир огороддун айланасы бүт. Ошондогу анын алганы кайсы десең, быйыл жазга жуук өлгөн оопаздын этин алып жеген экен. Ала жаздай саргарып кылган бар мээнеттин турганы ушул. Жаан чачында башмааналар бирдемеси да жок. Казан аяктары кагырап күнөстө жатат. Ичинде жармасы катып, күнгө какышып, баягы жылы Гаврилдикинен кетерде асылкан кымтый чыккан сыры кеткен, кабырылган кызыл кружка жатат. Кабылды жаңы көргөндө мостойо түшүп, бара-бара бетине күлкү белгиси келип асылкан: «Хе-хе, байкуш, ушунчалык арыктагансыңбы?» деди, тоголоктоп жаткан ылайын эки колдоп таяна токтой калып. «Анан калса мурдуңдун сомосу эле калыптыр», деди Базарбай ары жактан. «Ордуңбу? Берип ал аркы өтүп кетсин». Кабыл ырчыйды да койду. Ырыспай деген дагы бир жигит ушул Базарбайлар менен экен. Буга кыйыр тууган. Үркүндөн мурун 5 агайын болчу. 1916-жылдагы жаманчылыкта ошолордун баары өлүп, жалгыз ушул калган. Кабыл түпкө келген жылы бу да Оруста болчу. Эми жалгыз бой болгондуктан Базарбай менен биргелешип оокат кылып жүргөн экен. Кыбыраган жан калбай ушу биз өңдөнүп эле кара топурак менен алып урушуп атат, деди Асылкан бир күнү Кабылга. Бир аз унчукпай калып анан жогору жактан огороддо жабалактап там салып жүргөн элди көрсөтө, көрдүңбү тетиги эмгектеп баскан балдарынан өйдө жан талашып атканын, деди. Бул сөздү не себептен айтып турганын Кабыл түшүнгөн жок. Ушул убакта тизесине чейин ылай болуп, буду колун түрүнгөн бир кара сакал төмөндөн басып келип, Базарбайдан аспай сурап тартып, экөө бир кесче көтөрүлгөн тамга көчүгүн коюп биртике куурашып калды. Кыргыз байкушка капчыгайдан бөлөк ухум жер калган жок. Эми булар кайда барып токтоор экен деген сыяктуу сөздөр чала чарпыт угулуп турду. Бир күнү көөгүм алда кайда бир көчөдөн бейир топ жаштын созулонтуп ырдаган дауыштары улам алыста бараткан. Базарбай, Асылкан, Ырыспай, Кабыл, Базарбайдын карындашы Мария болуп, бууланган казанды тегеректеп, шор-шор жарма ууртап отурушат. «Токочуңар жок беле?» деп койду, абалды билип турса да сынамаксан болуп. Базарбай унчуккан жок. «Айтып огурганын уктуңбу?» дегендей Асылкан мыш этип Ырыспайды карап койду да кайтып мындай деди. «Садагаң, бала чагың, Токоштун айлы бизден алыс коңгону качан? Сен андай десең күнүнө бир убак иче турган кара жармага зар болуп отургандар көп. Буга шүгүрчүлүк. Эл гүл жарадан кутулганына көп болду.